Assalamu alaikum туғандар. Қандайсыңар? Жақсы. İşlerіңер жақсы. Чаршап отырасыздар. Мен сіздермен Беки Эмил Маликович. Бүгінгі темамыз туғандар. Бүгінгі темамыз ошол баягы аудио октябрь айында аудио тараган Сооронбай Жээнбеков мен бир белгисиз адамдын аудиосы тараган. Эсиңиздер барбы, жокпу? Ошол боюнча темада сүйлөшмөкчү бүгүн. Эфирди бөлүшөбүз тугандар, эфирди бөлүшөбүз. Эфирди бөлүшүп кетебиз тугандар. Бул аудиодо белгисиз адам Жээнбековго давление кылып, консультация алып, координация алабыз деп сүйлөп аткан. Эсиңиздерде болсо керек. Ошол боюнча болмокчу. Кандай сабелеге, жакшысызбы, тынчсызбы? Эфирми бөлүшөбүз тугандар. Эфирди бөлүшөбүз. Bir minutga meyqa. Efirdi bölüşüyoruz sonra. Efirdi bölüşüyoruz. Özünüzдөр görüp жаткандай бул интернеттеги ошол Жээнбеков менен белгисиз адамдын сүйлөшүшү тарап кеткен да. Анан көбү ошол малда ким экенин билбей калды. Ошону бүгүн мен тема кылып чыгардым тугандар. Ким экенин бүгүн билесиздер. Ол адам азыр бир чоң мамлекетте 3-чү адам болуп эсептелет. Ошол адам ошол боюнча Assalamu alaikum, Ханет, ва алейкум ассалам. Кандай иштер жакшыбы? Ошол боюнча тема кылдым тугандар. Эми ачыкка чыгыш керек. Акыйкат, адилет, калыс болуп ачыкка чыгыш керек тугандар. Ошол адамды бүгүн атын атайм. Ошол адам ата көп, бирок көбөлө билет ошол адам экенин, бирок эч ким бир 100% эч ким гарантия бере албайт да ошол адам экенинчи. Бирок мен айтып кетейин, ошол адам биздин мамлекетте 3-чү адам болуп эсептелет. По должности, мындай ачык эле айтайын. Мен азыр ошонун видеосун коюп берем сиздерге. Азыр сиздерге ошонун видеосун коюп берем. Көрсөңүздөр. Ошонун видеосун коюп берем. Айтып коюп калсаңыз болмок экен. Башынан кой. Ойногон жок бу жерде. Доверие просто айтып коюп калсаңыз болмок экен. Басмага сен салсың ушташадан бер. Ал мен айт десим алып. Басмага сен. Путиге сен салсадан керсин. Анда сен ушташында. Атаман соғыстакында бардым. Рахмат. Мындай да. Жок, координация кылып койбойлу, кача координация кылып койбойлу. Мутумга мен кетем бакый. Түшүндүм. Мен азыр жолуп келем. Мен каттамасын кирип алсам. Сөздөмдү. Түшүндүм, мен азыр барып сизге жолугам, өзүм түшүндүрөм. Аз барып жолугам, өзүм барам. Билген язылган артындагы. Ошол боюнча бүгүн теманы козгодум тугандар. Ушул боюнча теманы козгоп бүгүн ошону эфир кылдым. Эми өзүңүздөр билесиздер, бизде өтө саясатта ушундай нерселер болуп турат экен, кызыктуу нерселер. Кызыктуу нерселер болуп турат экен. Ким билет бул, ким? Билесиздерби? Мен силерге сурайынчы, силердин үнүңөрдү канчы? Ким билет? Мен билем, буну айтып кеттим. Акырында эфирдин акырында айтам, эфирди бөлүшөбүз тугандар. Ким мага мына айтып катчы, ким экен болчу? Ким билсе ошону айткыңыздар. Мен силерден күтөм ошол нерсеничи. Алибек Асланбек смотрит. Эфирди бөлүшөбүз тугандар. Бул адамга эфирдин аягында айтам тугандар. Ага чейин биз өзүбүздүн мындай орустар айтканда талкуулап, кеңири талкуулап, отуруп, сүйлөшүп дегенде Кыргызстандагы саясат неге ушунчалык арам саясат болуп кетти?
Карасаң. Азыр коем, түптүр аз да коем. Кайнеп суранып калды. Az daha koyan buluşum. Az tıptır bu. O oynagan жоқ berdi. Daveri просто айтып koyup kılsanız bolmalı eken. Moskvaga çeyin salsınızda sodan ben. Ahmetay, hadi esmi olmaz. Moskvaga çeyin. Putin'e çeyin sal sodan çevirsin. Alma senin takıda. Atamaz soğuz takıda balığı. Rahmat. Мындай да. Жок, координация кылып койбойлу, качап координация кылып койбойлу. Муттun mu? Ben getirmezsin. Түшүндүм. Мен азыр жолуп келем. Ben katlamazsın seni başa. Sözlerden ben. Түшүндүм, мен азыр барып сизге жолугам, өзүм күчүтүрөм. Az барып жолугам, өзүм барам. Bilgenler ulan aklındaki. Şol tuğandar şu. Nerse? Hazır büro жазып кетиптир. Дагы кимдер? Ağzından tükür açtı. Büro айтып кетти, азыр büro жазып кетти. Бирок эфирдин аягында өзүм айтып кетем ким экенинчи. Туғандар, не деп берді бирөө Чыңгыз Алмазұлы киртүү эркек, шакал эркек болчу. А мен эмне эркек эмес, көзүнүн катын көрүнүп турамбы? Чыңгыз. Жакшынан сүйлөсүң. Менин эфирим жакпаса кирбе, көрбө, всё. Мен бул адамдар кызык. Ар бир жарандын өзүнүн укугу бар. Өз пикирин билдиргенге. Сен деле чыгып сүйлө, колуңан келе сүйлө сен дагы. Сени бирөө сүйлөбө деген жери жок. Өзү жеми эркегин кетип калды. Эми көрдүңүздөр, бул кеткенин себеби бар тугандар. Бул Жээнбековдун кеткен себеби бар. Өзү мыйзамсыз келген да. Ошол Атамбаев менен тандемга барып, мыйзамсыз келип, ошо мыйзамсыздын ушул жери бар да тугандар. Өз убагын акырына чейин отурбайт мыйзамсыз болгон президентчи. Ошону билип коюңуздар. Мансур Маматов дейт. Мен жазып атам, ким канча адам, канча кимдерди айтат экен. Дагы башка адамдар барбы? Башка варианттар да барбы? Тугандар, ким деп ойлойсуздар? Мен билем бирок бул адам ким экенин. Тугандар, мындай болуп атат да, бул саясат ушундай экен. Өмүр бою бир адам душман болбойт экен, анан дос болбойт экен бул саясаттачы. Ошол эле досу кийин душман болуп калышы мүмкүн саясатта. Кийин кайта душманы дос болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен эфирими толук ошо бардык жарандарыбызды таркатып койсоңар көрүшсүн. Мен Талант Мамытов дейм, Соке менен сүйлөшкөн. Молодец, мына 3-чү адам айтып атат, 3-чү адам. Мен эсептеп атам. Дагы башка варианттар бар ким экени? Эми мындай тугандар. Кечеги ошо 6-5 октябрда болгон жеңиштин, элдин жеңишин булар урдап алды да кайтачы. Жээнбековдер, ошол эле Райым Миллондор. Баягы Атамбаев түрмөдөн чыгып, Бабанов Атамбаевтерге бирип кетип, Жээнбековдер коркуп кетти дагы. Анан кийин Атамбаев бийликти алып кала турган болсо, Бабановдор. Мына Райым Миллондорго кыйын болмок да. Жээнбековдергачы. Тарыктастыктар бул жөн гана азычка болушу толук мүмкүн. Бирок кызыктуу болуп жатат ким экени. Эми бул көрүнүп турбайбы? Бунун профессионалдар деле кереги жок буну көргөнгөчү. Бул адам бизде азыр 3-чү адам по должности мындай айтканда. Бул адам 200 адам. Бул киши Москвага келгенде мен гостиницага барганбыз бизчи буна. Баягы ие болуп жүрбөдү эле исполнительный обязанность деп. Мына миллионумга гостиницада жайгашкан экен, биз барып буну чыгара албайбыз. Ак телохранитель келип бизди пайлап кеткен. Бул киши 200 десек деле болот, 300 десек деле болот. Бул киши ушундай байганда Элвес Кашей мырза да бул кишичи. Бул кишини мен каяктан экенин билбейм, Жалал Абадтан да угам бул кишини. Бирок көп айтат, жердештери деле, башкалар деле жакшы адам эмес дейт го. 200, 400 биз уялалы ушундай биздин жердешибиз бар экен депчи. Уялат экен буданчы жердештеричи. Ошон үчүн эфирди бөлүшөбүз тугандар. Дагы барбы, кандай варианттар бар? Ким кандай деп ойлойт? Ким кандай ойлойт? Ошону
мен жазып атам азыр 3 адам ошол адамды баягы Мамытовду айтып кетти, Талант Мамытовду. Дагы может башка адамдыр башка. Менин оюм боюнча тууган булар ошо бийликке басып келгенден кийин ошол 6-октябрда түрмөдөн чыкканда булардын сценарийси өтө күчтүү болуп атат да. Бул Жээнбеков деле бечара өзүнүн кийинки келечегин ойлоду да. Если Атамбаев бийликке келип кала турган, ошо Бабановдор келип кала турган болгондо Жээнбековдор менен Раймилонго кыйын болот болчу. Булар түрмөгө Атамбаевдин ордуна барып калмак да туугандар. Ошон үчүн булар ушунчалык күчтүү аракет кылды дагы бийликти Садырага карматып коюшту. Бирок бир условия менен карматты туугандар Садырага. Садырагаңардын компроматы бар үстүнөн. Видеосу да болсо керек бул боюнча. Азыркы спикерди Турун Алибек Асланбекович. Мен эфирде көп узатпайм. Сыймык Жапыкеевди. Дагы ким болушу мүмкүн? Кандай деп ойлойсуң туугандар? Биз неге ушундай нерселерди ачыкка чыгарбайбыз дейбиз? Ачыкка чыгарыш керек да кийин. Сапар Исаков не болот? Түшүнбөдүм. Мамут. Жалалаттан, ошо адам Жалалаттан болот, ушу сүйлөгөн адам. Жалалаттан болот. Мына Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүп, белгисиз адам деп чыгып атпайбы? Ошо Жалалаттан болот. Ким билет, ким жок билбедим, бирок Жалалаттан болот. Ошондой туугандар. Эми көрүп атабыз, саясатты аябай жакшы көрүп атабыз, саясатты. Мен эми көп айтышы мүмкүн. Эмнеге эле Москвада отурду, ал эле какшылдап Кыргызстанга келип, мен Кыргызстанга барсам, туугандар, тилекматка окшоп алып кетип калат, СИЗОгочу. Ошон үчүн мен азырынча барбай турушум керек. Ошон үчүн мен пока Москвада сүйлөп атам. Эми мен билем булар эми белгисиз эле баягы эми тилекматты жөндөн жөн эле камалды да. Камалабы брат Сапар Исаков. Исаковпу эми Москвада жүрөт экен, билбейм, эми экстрадиция кылса камалат, анан кийин анысын биле албайм туугандар. Эми Исаков, мындай чынын айтканда, мен калыстыкка айтып кетейин, Сапар Исаков бул курмандык болду. Ошо эле Атамбаев менен Жээнбековдун ортосунда согушта курмандык болду да. Эми бул боюнча мен тема кылбайын деп аттым эле. Бирок мен Исаковду колдогон адам эмесмин. Эми бул жаш жигит, жашы боюнча жаш жигит болгону менен ошо курмандыкка чалынып калды да. Бул эки дөп урушса чымын өлөт деп ошондой болду туугандар. Сапар Исаков мындай айтканда мындай болгондо болуп калды, ошол эки дөөнүн ортосунда чымын болуп калды. Ошон үчүн бул кишинин эми музей дейт, бул дейт. Эми музейде көп деле акча жээлген эмес туугандар. Алга музейге премьер-министрдин тиешеси деле жок болсо керек. Анан бул Сапар Исаковдун тест боюнча болуп атпайбы? Бул боюнча тест боюнча мындай болуп атат туугандар. Ал жерде жаңы тест жарылган эмес, ал жерде эски тест жарылган туугандар. Анан кийин бирок эски тест жарылганы менен эч ким айткан жок да. Бул жаңы тест жарылды депчи. Ал жерде просто общий тест боюнча кеткен да. Баягы кычкачтар алынган, ол жаңы тестте иштек болгон, ал жерде авария болгон эмес туугандар. Мына эски тестте болгон үчүн ошол кышында болгон беле, ошондой адамдар суукта калып кеткен. Ошол эски тест болчу. Ошону бизде саясат кылып берди да, биздечи саясат кылып туруп жаңы тестке баягы кычкачтарды $600 кылып берди, ошону чыгарып Исаковду камап салышты. Ошо Исаковду ошол 120 депутат өздөрү премьер-министр кылып колдоп берген. Ошо 120 депутат өздөрү кетирди да туугандар. Өздөрү кетирди. Анан эми бул 120 депутаттын 28-октябрдан биягы айтып атпаймынбы, мыйзамсыз деп.
Ал 5-октябрдан биягы да мыйзамсыз туугандар. Баягы өкүм парламенттик шайлоону жокко чыгарып алды го. Чыгаргандан кийин биягы уже бардыгы президент кетти. Кеткенден кийин уже биягы бардыгы мыйзамсыз. Баягы премьер-министр шайлады. Кворум болуп, 3 жолу кворум болбой зорго шайлады. Алар да мыйзамсыз туугандар. Булардын бардыгы мыйзамсыз жокко чыгыш керек туугандар. Жаңы бийлик келет, акылдуу, эстүү бийлик келсе, акылы жайында болгон адам болсо, сен каяктын гражданын алгансың? Мен тууган Талантбек, мен Россиянын, ачык эле айтайынчы. Эми ошону укуңар келет ага. Мен Россиянынмын. Ассалейкум, ассалам, кандайсың эле? Жакшы, Кудайга шүгүр. Көп суроо берет, каяктын гражданы болсун дейт. Мен бирок Россиянын болгону менен мен ошол Кыргызстанга аябай, мен ошол жерде төрөлгөнмүн, ошол жерде өстүм туугандар. Менин бала чакам үй бүлөм ошол жакта туугандар. Менин каным ошактан туугандар. Баягы эмне деп коет? Эми мынабу арамкорлордун чиновниктердин айынан иште албаган кайдыгерлигинен ушинтип бизге окшогон убактылуу Москва, Россия жергесинде иштеп, ушул жерлердин жарандыгын алып, мага окшогондордун бир 800 миң, 1 миллионго жакын адам бар туугандар. 801 миллионго жакын адам бар туугандар. Бул деген өтө коркунучтуу нерсе, себеби баягы Крымды билесиңер да, Крым Украинанын болчу, кийин ошол жерде баягы 2000 кайсы жылы? 2000 кайсы жыл болду революция? 2014 болду, да? 2014-2013 болду. Ошондон кийин Крымды Россия тартып койду. Ошондой эле кылып туруп, ал жерде да ошондой болгондо, Крымда дагы көп россияндар көп болчу. Өздөрү крымдык, бирок Россиянын гражданствын алгандагы Россия акылдуулук кылганда, ошол жердеги референдумду эмне эптеп өткөзүп өзүнө тартып алды. Азыр бизде да ошондой коркунуч турат. Мына мисалы 1 миллион алган гражданство алган россияндар бар дейм, кыргыздардын россияндар. Анан бул Кремльге ишенич деле кыйын да. Бул Кремль любой момент, мисалы ошол эле 1 миллион кыргызды көтөрүп чыгып, эми ушунда Крымдагыдай саясий кылып коюшу да мүмкүн да, геополитикачы. Ошон үчүн мен көп ушу гражданство алгандын, кыргыздардын гражданство алганы эң жаман туугандар. Себеби булар орустарды көрүп атабыз да, бул орус бийлигинчи. Булар ошо Крымды кайталап коюшу мүмкүн. Азыр ошо Крым кайталанбас үчүн биз Камбар атаны өзбектер менен иштетүү боюнча келишим. Бул Камбар атаны өзбектер менен иштетүү бул аны чыккынчылыкка кирет туугандар. Мен ошондой ойлойм. Бул Камбар атаны өзүбүз курушубуз керек эле туугандар. Мен бул кишини ошол нерсеге барганына мен таң калдым. Мен мурда эле билет элем, баягы деңгээлине жараша иш кылып атат да. Бул чыккынчылыкка кирет. Буга да жооп берген күн келет. Себеби бул ошол биздин Камбар ата кесибибизди жаныбыздагы сосед, мындай айтканда коңшу мамлекет менен курабыз деген бул туура эмес саясат туугандар. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен курганда ошол жердеги светти, ошол эле сууну жакшына кылып сатмакпыз туугандар. Бул чыккынчылык. Буга Атамбаев да барган эмес, буга Жээнбеков да барган эмес, буга Бакиев да барган эмес, буга керек болсо Акаев да барган эмес туугандар. Бул Мирзаев Мирамонович Каримовдон күчтүү чыкты. Негедир Каримов мына биздин кыргыз мамлекетинин президенттерин ынандыра албай жүргөн да ушул нерсегечи. Мына Мирзаев Садыраванын деңгээлин көрдү да шарт тартты дагы, кулакка берди дагы $50.000 жардам берип. Мен айттым го, бул $50.000 бекер берген жок десем ишенбейсиң. Мына ошол $50 миллион белгиси ушу туугандар. Өзү айтып атпайбы? Биз ушу Өзбекстан менен 30 жылдан бери кура албай турган нерсени 3 жылда кура алдык деп. Бул туура эмес, бул туура эмес саясат туугандар. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен салышыбыз керек эле. Эми мындай болот да, олар Өзбекстан менен бирге салсак туугандар 50/50 болот да. Ошон үчүн жарым ошолор карап калат. Ошон үчүн бул коркунучтуу нерсе, стратегический убагында Атамбаев Кыргыз газды билесиздер да, эфирди бөлүшүп кетет. Кыргыз газды $1 сатып берген Газпромго. Средний Орто Азияда эң кымбат газ сатып алган биз болобуз туугандар. Биз болобуз.
ошонун азыркы ошибкасы бул, мен айттым да, бул 5-класстын окуучусу эми ишенбейсиңер. Кайсы мына мээси жок стратегический объекти, мына биздин бул тест гестер биздин стратегический объекти аяктагы коңшу мамлекет менен бирге курабыз. Бул ошибка. Инвестор, биз ал нерсени инвестор чакырып эле, ошо инвестордун акчасын салып эле өзү салсак туугандар, утуш бизде болмок. Эми эмне болду эми биягы? Азыр эми ошо Өзбекстан мамлекети тең ата болот да, мындай биз менен тең ата болот. Ошол ГЭС курулгандан кийин тең ата сүйлөшөт. Тең ата ошо прибыльди тең бөлүшөт туугандар. Анан кааласа бизге претензия коет, бизге мынча суу берип атасың, бизге мынча свет берип атасың депчи. Эми эмне дейт? Азиз, мен кайсыл жерден сага кандай кызык бар? Эмне келесиңби? Менен сүйлөшөсүңбү? Кел. Мен Москва шаарында болом мен. Каерде болосуң деп сүйлөйт десел интернет аркасында отуруп алып сүйлөй берет экенсиңер да. Ошол бул мен Текебаевдин айтып кеткени бар. Баягы убагында Текебаев геополитиканы өтө түшүнгөн адам да. Текебаев өтө түшүнгөн адам геополитиканы. Ошонун видео роликтери бар. Карап окуп чыксаңыздар билесиздер. Текебаев бекер айткан эмес да. Бул нерсеничи. Текебаев түрмөдө отуруп билген ушундай нерселер болушунчу. Ошону ачык эле айтам. Мындай айтканда геополитикада эми билбедим эми туугандар. Азыр бул Өзбекстан ошо эле баягы жибек жолунун кызыктар, баягы Кытайдан өткөн темир жолго өткөзгөнгө да кызыктар туугандар. Ошону да колго алайын деп атат. Кече көрдүңүздөр, Путин менен мен тааныбаган президент жер үй алтын комбинатын ачты, по-моему, ачып бирге иштетебиз деп Путин айтты, $600 миллион жардам берилет. Рахмат, Айнур эже, рахмат сизге, сабырдуулук, Кудай кааласа Сегизбаев түрмөдөн чыгат жакында. Айнур эже, күрөшүңүздөр, до конца күрөшүңүздөр. Айнур эже, мен бул Сегизбаевдин камалышын туугандар, мен как саясий өч алуу катары эле санайм да. Себеби Сегизбаев камаганы туп-туура камаган, себеби Садыр Абаңар преступник болгон. Мен ачык эле айтам, Садыр Абаңар ошол баягы 2012-жылы мына Ташиев, Мамутов, Садыр Абаңарды ак үйдүн ашып, мамлекетти ушулар басып алам деп, ушуларга иш козгогон. Керек болсо Садыр Абаңардын машинасынан оружие чыккан, ким билет? Ким эсинде бар? Эми азыр тилекматты бир 4 постко камап атат бир айга. А Садыр Абаңардын аркасында целый арсенал тапкан. Ким? Ошону мен мойнуна коюп берем, видеолору да бар. Ошону бийликти басып алат деп аракет кылган деп иш козгоого болуп, буларды ошондой эле 10 жыл бериш керек эле буларгачы. Мен ачык эле айтам ошонучу, заправщиктердичи. Анан беркиле мен ушул азыркы саясий маанайда камалып жаткан жигиттерди ушул эле мен Курсан Асановду деле жакшы көрөрмүн. Мага жага бербейт бул киши деле. Ушул Сегизбаев ошо саясий маанайда камалып отурат. Бул өч алуу эле болду. Себеби убагында билесиздер, 2017-жылы УКМКнын начальниги болуп турган Садыр Аба Казакстан менен границасы, Кыргызстан границасын аттап келгенде ошондо Сегизбаев УКМКнын начальниги болуп турган. Ошол өч алуучусун азыр ошол Сегизбаевден чыгарып атат. Буну мен далилдеп кетем, себеби ошо эфирди карасаңыздар, Жапаровдун эфиринде жүрөт. Мага кандай жаза тартса, мен өч алганда да ошодон ашырбай ошондой жаза убагы келет, тартат деген. Ошол сөзүн азыр кылып атат туугандар. Мен далилдеп берем, ал видеолор да бар менде, ол далил менен сүйлөйм, билесиздер менчи. Ооба, булардын жогорку соттун чыгарган өкүмү аркага иштебейт да туугандар. Жогорку соттун өкүмү аркага иштеп кетти. Ошол эң мыйзамсыздык ошодон пайда болду да. Бул жогорку сот чыгарган өкүмдү булар Европейский судка кайрылыш керек эле. Закон боюнчачы, мыйзам боюнча биздин жогорку сот чыгарган акыркы өкүмдү Европейский сотко кайрылыш керек эле. Ошол Европейский сот карап чындап таза болсо, ошол Европейский сот өкүмүн чыгарат болчу, ошол өкүмдү алып келип, кайта ишти жандатып, жогорку сот башынан карайт болчу турганда. Андай кылган жок да булар. Булар түрмөдөн алып чыкты дагы бир түндө актап койду.
Ал бир түндө акталбайт да, себеби бул кишинин 2 судимиси бар. 2 судимиси бар туугандар, билесиздер. 2 судимиси адам бизде как особо опасный преступник болуп эсептелет. Ким билет? Бул Садыраванын кылган преступлениясы особо опасный. Ошон үчүн бул особый режимде отурган болот Молдован туугандар. Мен Атамбаевди да, мисалы мен Атамбаевдин тарапташы эмес, мен Сегизбаевдин тарапташы эмес. Мен как солидарность, как жаран катары айтып кетип атам туугандар. Халыс акыйкатта адилетти айтып атам тууган. Ошо эле менин болгон нерсем. Мисалы ошо Атамбаевдин кылган иштерин мен айтып берем. Ушул стратегический ошибкалар көп да. Мына кыргыз газды $1 сатты дедим тура, ол туура эмес болчу. Ошону сатпаш керек болчу. Орто Азияда эң кымбат газ иштеткен биз болобуз тууган. Биз Сайрагүл карата керек болсо Садыраваң менин ролигим көрөт. Ким эле Сайрагүл сурап көрсөң, менин ролигим көрүп турат. Мен сүйлөгөндөрүм Садыраваңчы. Садыраваң ошо Facebook'та отурат, ошо эле группаларда отурат, ошону билбесең. Түз эфирдин ссылкасыбы? Азыр берден чыгып экен ссылкасын. Мисалы экен. Эфирден бастаптыр. Садырдын тарапташы иштери өтүп жата түз берип койгула. Эми Сегизбаев, мен айтып атпайм, Сегизбаев кечегинде президенттик талапкерге президенттикке барбады. Ал чындык бетке айтты, сүрөттөрдү алып келип көрсөттү. Баягы Бакиевдин үкәси Жаныш Бакиевдин тою болбоду беле, юбилей. Ошондо Адахан Мадумаров спикер болуп, анан ошо эле Садыр Нуркожоевич абабыз деле депутат болчу. Ошолор деле тойго барган. Просто ошол балда спикер болгон үчүн эми шеф болот да, булардын шеф болгондон кийин чыгып, ошо жалпы депутаттардын атынан ошо чапан кийгизип, камчы карматып, аяктагы Садыр абабыз чекеде отурган болот. Ол көрүнбөй калган. Ошо эле Талант Мамытов отурган болот. Ошо эле Ташиев отур. Ошо сүрөттөрдү алып чыкты да. Ошо сүрөттөрдү көрсөткөндөн кийин ошого өчөшүп калды туугандар. Мына камалыштын бир себеби да ошодан туугандар. Мына сүрөттү көрсөттү Абдил Байке. Ошо Жаныштын тоюнда ошо эле Жапаров, ошо эле Ташиев, ошо эле Талант Мамытов да отурган. Ошолордун депутаттардын баардыгы эле ошол жерде отурган. Бирөөсү мен барбайм деген эмес, бардыгы барган. Корккон да, коркок. Ошондо как раз спикер биздин Адахан Кимсанбаевич болчу, киши. Ошондо ошо 120 депутат коллективный поздравление кылып, ошо чапан кийгизип, ошону эле Адахан Кимсанбаевичке эле көрсөтө берет да, сиз ушинтип жанышты. Болбосо ошол жерде Садыравада отурган, Ташиевде отурган, 120 депутаттын бардыгы отурган ошол жердечи. Ошо. Ошон үчүн Сегизбаевди камалышын ошо мен ошодон эле саясий маанай дедим, башка жок. Бул ошо саясий маанайда камалгандардын баарына мен боштондук. Жеңил бериңиздер. Мен сабырдуулук ошол менин эфириме Бекзат кириптир азыр. Бекзат инем таластыктардан үйрөнүп алдым да. Мен ушундай футболка, таластыктар ушундай көп футболка кийишет экен го. Мен да кийип алдым, Бекзат. Сен жөнүндө Бекзат, сен жөнүндө информациялар көп түшүп атат. Кудай кааласа сен жөнүндө да эфир кылам, Бекзат. Азыр ошо такталайын ошо информация. Ошол чын болсо сен жөнүндө да информациялар, видеолорду кое берем, Бекзат. Ошондой. Ошол туугандар, Сегизбаевдин камалышы бул саясий маанайда туугандар. Ошол эле Курсан Асановду деле саясий маанайда билесиздер. Ошол Курсан Асановдун аялын УКМКда аял кишини токмокто уруп пайымсага жаткызып койгон. Ким? Эсиңиздерде барбы? Ошону ким билет? Сүрөттү сага окшош экен. Эми кимге окшош болсо деле бул футболка өзүм билем, кайсы футболканы кийишти, кайсыны кийишпешти. Эми мен бирөөдөн сурап отурган адам эмесмин. Туугандар, мен дагы бир нерсе айтып кетем. Ошол баягы мен голосту угузбадым эле ким экенин. Бул киши ошол Жээнбеков менен сүйлөшкөн аудиозапись Талант Мамытов деген киши болот. Ошол спикер, азыркы спикер баягы көп айтып кетти Талант Мамытов деп. Ошол киши болот. Бул ошол аудиозапись кылып, координация кылып коелу.
Анан ояк жактан Жээнбеков айтат, мен о Россияда Путиндер менен чабышып атам, ол кылып атам, бул кылып атам. Действительно, ал жерде ошол Талант Мамытов координация кылып коем деген белгисиз адам ошо Талант Мамытов болот. Ошону мен элге жарыялап, официалдуу түрдө жарыялап коем. Бул Талант Мамытов 200 адам. 200 десем деле аздык кылат, бир 500 адам болсо. Бул мошенниктин мошенниги. Ачык айтайын. Ошол общество, ошол 3 дос биринен өткөн бири мошенник. Мында 3 досчу. Бардыгычы. 3 дос биринен өткөн мошенник. Мисалы ошол эле баягы Жүсүкөлдө Тополоң болуп Эмил Каптагаевди заложник алганда, кийин берки ким эле Садырова келип камалганда, ошол жерде көп адамдар ошол митингге чыккан адамдар көп камалып кеткен. Ошол Садырованын жоопкерчилиги жок болгондо, мындай айтканда, ошол адамдарды ойлобой көчөгө алып чыгып, Эмил Каптагаевди заложник алдырып, приказ берип. Кимди? Эми камай турган адам мен эмес. Кудурети жетпейт мени камай турганга. Менин силерге айтып коем буларга. Мен үчүн кыргыз элим үчүн запрашивать рулит. Эми бул Бекзат, мен Бекзат азыр эфиримде экен, мен айтып коем, Бекзат, сенин жооп берген күнүңдө келет дейм. Азыр сен ушул абаңдан, мошенник абаңды колдоп атасың, мен түшүнөм. Бирок действительно абаң мошенник болуп атпайбы? Эми Куда кааласа, мына 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 айдын ичинде көп өзгөрүштөр болот туганда. Көп өзгөрүш болот. Жерди Бекзат айтып атат, жер жөнүндө сүйлөп кетет. Бекзат, Садыроваң ошол Баткендеги Көкташтагы Аксайдагы жерди сатты. Алабукадагы жерди сатты. Анклавга коридор ачып берип атат. Ошол сок анклавына. Ошону айтпайлы ошол жөнүндө. Кандай дейсиң? Абаң жерди сатты кече. Кайер дейсиң? Араванда. Аравандагы жер кетти. Канча гектар болот ошол жерде? 210 гектар. 210 гектар жер кетти. Абаң Атамбаев сатпаган, Жээнбеков сатпаган, Бакиев сатпаган жерлерди абаң оптун кылып сатты. Ачыгыраак айтыш керек ал нерсени. Факт десе бетине кое турган нерсе. Бирок абаң кукла айтып коем. Ким эле? Бекзат, абаңчы кукла. Ошо Райым Миллион менен эле Кыргыз Колянын кукласы. Ошон үчүн Райым Миллионду камалбайт, Жээнбековтерге тие албайт. Ошодон туганда. Жээнбековтер мен айтпадым. Жээнбеков ушу Кыргыз Коля, Райым Миллион, Садыр Жапаров, Ташиев ошо бир команда, ошолор бир Кыргызстанды башкарып аткан ошолор азырчы. Эмил мен Садырованы жамандаган жок, мен критикалап атам. Ол жамандашка кирбейт, мен болгон нерсесин айтып атам. Оюн, кылган иштерин, мисалы, саясатты. Жеке жашоосуна мен аралашпайм. Жеке жакшы адамдыр. Көп айтат, Садырова баягы психолог, жакшы адамдар менен жакшы общение кылат дейт. Бирок мен билбедим, бул адамды мен көргөн эмесмин. Сокко коридор эмес. Ал нерсени президенттин пресс катчысы, аны Галина Байтерек айтты да, аны мен айткан жокмун. Onu Галина Байтерек айтып атат, пресс катчы. Президенттин пресс катчысы. Анан кайта кичине кошумча кылып башкача айтып чыгышты да туугандар. Ал жерде менин сөзүм эмес. Ал ошо президенттин пресс катчысы Галина Байтерек айтып чыгып атат. Ал деген президенттин сөзү болот туугандар. Ошону билип коюңуздар, официалдуу Кыргыз мамлекетинин. Сатканын далилдейм. Сатканын далилдейм. Бекзат, мен сага айтып атам, Садыроваң Араванын жерин сатты. Geçeginde 210 гектар жер кетти. Аксайдагы Көкташтагы жер кетти. Ал жерде биздин пограничтен кайтарат эле. Тажикстанга Алабукадагы жер кетти. Ана, дагы эмнени айтып берейин. Эми азыр Гести Өзбекстан менен чыккынчылык кылып, Өзбекстан менен курабыз деп кече Садыроваң айтып кетти. Бул чыккынчылык. Абаң
чыккынчылык кылды. Бул эл душманы болот тууган. Ошону билбесең, Бекзат, мен сага айтып кетейин. Азыр менин эфиримде баягы Бекзат деген адам бар, баягы Садыр Абанын тролу. Мындай айтканда Садыр Абанын мындай айтканда бардык жерин өө турган адам ал бул балачы. Өзү жаш эле, бирок бул ушул жолго барган себебин билбедим, бирок жакын арада ушул Бекзат жөнүндө эфир болот туугандар. Себеби мага бир информация түштү. Ошол документтер келсе, мен булар боюнча Бекзатты, Бакайды, бүгүн Бакай жөнүндө айтып кеттим да. Бакай жөнүндө айтпадымбы? Бул баягы Аспеков барлыгы, Аспеков бар Дашкодон 250 миң алды деп камалбады. Ошонун 125 миң доллары Бакай экөө бөлүшкөн. Анан Бакай Аспековду камаганда Бакайга көрсөтмө бергенде өдөдөн адамдар чыгып көрсөтмө өзүңүн мойнуңа ала бер деп Бакайды сактап калышты тууганда. Бекзат жөнүндө деле ошондой информациялар бар. Кудай кааласа мен Бекзат боюнча да азыр күтүп атам. Ошол информация такталса мен ушул боюнча эфир кылып чыгарам. Бекзат не деген адам? Канчалык мошенник? Садыр Абасынан калышпаган мошенник боюнча айтам туугандар. Бул киши, бул бала өзү таластын жигити экен, аяктагы болбогон нерсе маймак саймак деп картыран айтып жүрөт. Бунун элге дезинформация берип, Адахан Кинсанбаевдин аброюна шек келтирип, бул киши жөнүндө да айтып кеттим бул бала боюнча. Бул бала өзү эфирден сырткары жакшы эле сүйлөшөт, ошо эфирге келгенде ушу өзгөрүп калат. Бул бала мен эфирден сырткары мындай прямой сүйлөшөм бул бала менен. Бекзат, мен аны ачык эле айтам. Бекзат өзү деле билет ал нерсени. Мен өзүм менин позициямды билет Бекзат. Бул жеке сүйлөшкөндө жакшы эле сүйлөшөт. Анан эфирге чыкканда эле бунун үстүндө баягы заказ берип, акча берип иштеткендер бар туугандар. Мен ачык эле айтайын. Бул неге жогорку кеңешке депутаттыкка барып атат? Кайсы акчасы менен барып атат? Атасынан калган байлык жок да, туурабы? Ошол үстүдөн бирөөлөр каржылап буну, ошентип ар бир саясатчыга каршы аброюна шек келтирип, болбогон дезинформацияны берип, ошол бийлик буну коргоп, себеби бул баланы өзү ошол азыркы Тилекматты камабадыбы? Ошол боюнча бул баланы да камаса болмок. Себеби буну эмне камабайт? Себеби бул Садыр Абанын шиногу, мындай айтканда, күчүгү. Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Дагы сурооңуздар болсо мага сурооңуздарды бериңиздер. Сага канча төлөдү? Мага мен Кудайга шүгүр кудуретим күчтүү эле, өзүм адал тамак жейм, бирөөнүн акчасы да кереги жок. Ошон үчүн мен коркпой сүйлөйм. Бетине эле айтам. Мен бул азыркы чимкирик, пакырыктар, азыркы биздин Кыргызстандагы дөпөрас президент дейлиби, дөпөрас ошол чиновниктер дейбиз, не деп коебуз билбедим. Ошолор жөнүндө мен бетине айтам. Ал жамандашка кирбейт. Ал критика, орустар айткандай критика деп коет туугандар. Мен кыла албаган нерселерин айтып коюп атам. Колунан келбейт депчи. Ошол эле туугандар. Бу жерде жамандаш эмес. Сурооңуздар болсо бериңиздер, сурооңуздарга жооп берейин. Ошол боштондук туугандар. Боштондук, Тилекматка боштондук, ошол активист жигиттерге боштондук. Ошол эле мен Курсан Асановду сыйлабайм, бирок генерал каттанып, бирок ошого деле как жаран катары, мен жөнөкөй жаран катары, солидарность. Ошол эле Сегизбаевга жаран катары, солидарность. Ушуларга да боштондук туугандар. Бул Садыр Аба өзү айтып кеткен, куугунтук болбойт деп, бирок сөзү менен иши келишпей атат. Себеби бул кишини мен башында эле билгенмин, сөзүнө турбаган адам экен, сөзүнүн аягына чыкпаган адам экен. Эми ушул адамга инсап берсин, ушул Кудайдан тилейбиз, ушул Садыр Абага инсап берсин. Ушу адам ушу Кудайдын амири менен ошол адамга инсап берип берсе, может Кыргызстан өнүгүп кетеби же өнүкпөй калабы. Бирок мен ачык эле айтам, бул кишиге 10 жолу конституция өзгөртсөк деле ошол болот, иште албайт. 100 жыл срок берип, 100 жылдык срок менен койсок деле Кыргызстан ошол боюнча калат, кайта аркага кетет. Мына көрүп атасыздар, азык-түлүк кымбат. Бир май литр 150 сом, бир кабын 2000 сом. Авиа билет каптамдар көрүп атасыздар, Бишкек, Москва 50 000, 60 000, Ош, Москва
50 миң 60 миң. Ал жерде ким күнөөлүү? Бул жерде ошол Садыраванын ортодогу посредниктери бар, ошол жерде мафия кылып, ошо элдин канын ичип, ошо элдин канын ичип туруп, ушул жөнөкөй жарандардын канын ичип, ошентип тиричилик кылып атат туугандар. Ошого бир эле приказ туугандар. Ошол президентмин деп өзүн атаган адам бир эле приказ берсечи туугандар. Ошол эле УКМКнын төрагасы каякта карап турат? Антимонополия службасы каякта карап турат? Мен сиздерге бир эле суроо берейин туугандар. Мисалы, Москва ош каттамын канча сом деп ойлойсуңар? 12 миң, 15 миң сом туугандар. Ошол эле каттам кайта обратно 50 миң, 60 миң. Бу жерде ким күнөөлүү? Бул жерде кыргыз мамлекети күнөөлүү. Себеби бизден учуп баратат. Москвадан учуп келген жери жок туугандар. Ошол эле суроону өзүңүзгө бериңиздер, болду, ошо менен чыгат. Ошону биз өзүбүз талап кылбасак, өзүбүз талап кылып ошол нерсени регулировка кылбасак, анан биз кантип бирөөгө она кылабыз? Азыр бардык жерде кымбат. Бардык жерде кымбаттаган жок. Мына Москва шаары кымбат шаар өзүчө. 1 литр май 89 сом, 79 сом эле турат бул жерде. Мен ошону айталы түшүндүрө албай кеттим. Азыр бир нерсе десең эле ошо Садыр акан тараптар жайт эткен, азыр бардык жерде эле кымбат болуп атат. Бардык жерде кымбат болгон менен тууган Кыргызстанда айлык канча сом? 7 миң сом, 8 миң сом, 10 миң сом. Салыштырып атасыңар ошону. А Москвада айлык канчаны? Биз жок дегенде 60 миң, 70 миң алабыз бу жерде. Ошону айырмаласаңар туугандар. Биз 70 миң алабыз, бирок биздин 1 литр май 89 сом, 79 сом. 1 литр бензинибиз 42 сом берди. Кандай дейсиңер? Мен айтып кетейин туугандар. Менин жеке өзүм жеке пикирим силерге сунуштап атам. Себеби мен көргөн нерсени силерде көрүшүңөр керек да туугандар. Мен түшүнбөйм ошол нерсегечи. Бар иштеге түшүнбөйм. Мына мисалы мен сиздерге окшогон эле карапайымдын элдин баласымын. Мен делечи. Мына акыркы 10 жылдан бери ушу Россия жергесинде, Москва шаарында убактылуу иштеп, ушул жерде жайгашып, үй бүлөмүн багып жүргөн жигитмин. Силерге окшогон эле карапайым элим. Мен бул саясатка аралашпайын дедим эле. Анан карасам, бизде билесиздер, бизде Москва шаарында билесиздер, баягы мындай айтып коет го, саясатка аралашпай жүрөм десем, бардык деңгээли төмөн адамдар бийликке барып алды. Мындай айтканда двоечниктер, троечниктер барып алды да. Анан бизде акылдуу адамдар көп да туугандар. Акылы бар, акыл эси жайында. Жок дегенде түрмөгө отурган, 6 миллион ишинин барды түрмөгө отурган жок да. Жок дегенде түрмөгө отурган адам президент болгондо деле мен макул болмокмун да. Жок дегенде мыйзам чегинде барсын, бийликти баспай, узурпация кылбай. Эми элди зордуктап, конституцияны, жаңы конституцияны өткөзөйүн деп атат. Бул зордоп өткөзүп атат туугандар. Бул өтпөй койбойт, өтөт. Зордуктап фальсификация, булардын өнөрүн билем. Өзүңүздөр, булар фальсификация. Кечеги шайлоондар жыйынтыгы мен тааныган эмесмин. Мен айттым го 5-октябрда болгон биягын иштекесин тааныбайм депчи. Ошон үчүн убакыт саат келет, жооп келген күн, жооп бере турган күн да келет. Садыраванын, ошол эле бийликтин азыркы бардыгычы. Куда каласа, не дейт? Сурооңуздар болсо бериңиздер. Чичип койгон ишти уланып баратан, чоң газат эмес, чоң жортуп. Мен сыймык абага окшобойм туугандар. Мен сыймык абаганын абаны көрдүк да, эми ол ошо генерал майорго келиптир. Эми ошонтип айтканда, генерал майор алыш үчүн ушул бийликти Садыравага алып бериптир, мындай айткандачы. Мен бул бийликтен кайсы бийлик болбосун, мен кемчилиги болсо, мен сынайм. Мен качпайм оны. Мен ошол эле Жээнбековди как президент катары тааныган эмесмин туугандар. Атамбаевди тааныган эмесмин президент катары. Керек болсо Роза Исакановду да тааныган эмесмин туугандар. Ошолорду да тааныган эмесмин. Президент катары. Эми Садыраваңарды тааныбай атам. Эмнеге дебейсиңерби? Эмнеге дегенде туугандар, ошол эле 2010-жылы убактылуу өкмөт мындай, ошо 14 мүчө декрет чыгарып, мыйзамсыз келишкен булар дагы. Ошонун результаты азыр болуп атат туугандар. Эми азыр ошол эле нерсени Садырава кайталап атат. Эми 10 жыл парламенттик башкарууда жашадык, эми 10 жылдан кийин кайта президенттик башкаруу. Ал бул жердечи иштейм деген адам болсочу, президенттик башкаруу болобу, парламенттик башкаруу ага тиешеси жок туган. Ал адам өзүнөн. Мисалы иштейм деген адам 10 күндө результат көтөрөт. Абаңардын бийликти басып келгенине 6 ай болду. Мисалы эсептеп берем.
Канчасында 13-ндө, 12-синде отурду премьер-министр болуп, примерно. Эми айтайын, 10 күндө мына башында келгенде мына 2-3 айда результатты көтөрөм, күтө туруңуздар деп жүрүптү, турабы? Анан 2 ай 3 ай деле өттү. Күтүп биз деле жадабыз. Анан мен толук кандуу ишке киреше элекмин деди. Толук кандуу ишке киреше элек деп туруп, ошентип президент шайлоону өткөздүк. Өттү. Фальсификация менен мыйзамсыз болуп. Эми азыр мына мен азыр толук кандуу ишке кирише алам, мына жаңы конституцияны киргизсем, ошо жаңы конституция менен иштеп кетем деп атат. Бул жаңы конституцияны 10 жолу кабыл алып берсек деле иште албайт, туугандар. Мага мына мисалы мен как жаран катары, жеке өзү жаран катары өзүм айтайын, иштейм деген адам 10 күндө же 1 айда результатын көрсөтүп коет. Мындай таш өзүнүн ордуна коюп туруп элечи. Бизде эң иштейм деген адам 10 күндө, мисалы 1 айда эле болуптур. 10 күндө көрсөтүп болсо 1 айда көрсөтүп болгон. Не кыйын ошо авиабилеттин баасын түшүрүп коюш кыйын, ошо посредниктер иштеп атат. Ошолор кыйынбы? Мен билбейм ол. Ага президенттин тиешеси дагы жок, туугандар. Мисалы ол бир приказ айтып туруп мынаны тактап койгулачы деп койсо, ошо 60 миңдик бийлеттер 15 миңге эле түшүп калмак. Мисалы Москвадан 15 миңге эле учуп келип атпайбы Кыргызстангачы. Бөлүшөбүз, эфирди бөлүшөбүз, туугандар. Сурооңуздар болсо бериңиздер, сурооңузга жооп берем. Эми ачык айтыш керек. Коркуп жүрсө, коркуп жүрөбүз да, туурабы? Коркуп не кылабыз деп. Корксоң деле, коркпосоң деле бир башка бир өлүм дейт. Кыргызда баягы жатып алып төшөктө өлгөн эмес дейт. Ошо сөздүн мааниси чоң нерсени чечет да, туугандар. Ошону биз кыргыз эли патхалим каны жок болчу, кыргыз элинде патхалимса деген каны жок болчу. Биз бир улуттар менен аралашып кеттикпи дейм да, арабызданчы. Ошон үчүн биз ушул пакта койгон биринчи очередь ушу пакта койгондорду, биринчи ушу пакта койгондорду жазага тартышыбыз керек, туугандар. Бизде камала турган адам көп. От Лекматтан башка камала турган адамдар айтып берем, кимде камалыш керек. Мына кечеги 94 депутат жаңы конституциянын долбоорун кабыл алып берди, экинчи окууда. Ошолор камала турган адамдар. Камала турган адамдар гыжыйт. Ошол эле Жапыкеевди айтайлы. Жапыкеев да камала турган адам. Мен сага ачык эле айтайын, бул Жапыкеев. Ошол эле Максат Мамытканов деле камала турган адамдар. Бул кыргыз элинин ишениме киришти дагы, бийликти алышты дагы, эми өздөрү убагында өздөрү запкы жерген корунду, мындай куугунтукту. Эми башка ошол жаш активисттерге көрсөтүп атат, туугандар. Тилекматтын камалышына ким кызыктар? Мен сиздерге айтып кетем, буга Жээнбековдер кызыктар. Ошолор заказ берди. Эмнеге именно МВД барып камады? Неге УКМК барып камабады? Себеби кызыктар берди Жээнбековдер, туугандар. Себеби бул Тилекмат баягы 7 тонну коргоп чыккан жигит, анан бул бала жаңы конституцияга каршы добуш берем деп ошого үгүттөгөн жигит болчу. Анан бул Тилекмат мына 120 депутаттын таркатышына барды эле, ошону талап кылды эле. Ошон үчүн булар неге 1 жылдык срокты алды? Неге азыр парламенттик шайлоону өткөзүш керек? Себеби кечегинде октябрда ошол эле биримдиктин, ошол эле мекенин Кыргызстандын канча акчасы кетти дейсиңер? Ошо акчаны иштетип алышты да, эми кайда акча азыр чогултуп атат. Эртең шайлоодо ошол эле биримдик мекенин Кыргызстан башка партиялар менен барып, азыр мекенчилер эле башка партия менен барат, туугандар. Өздөрүнүн адамдарын алып келгенгечи. Ошон үчүн 1 жыл срок алды. Октябрь, ноябрга чейин болот. Ноябрда болсо керек, октябрда болот. Ошого чейин күч алып, азыркы жаңы мыйзамсыз отурган депутаттар менен өткөзүп алайын деп атат. Бирок булар колдоп берди. Биз колдобосак да өткөзөбүз, зордопчу. Баягы көрдүк да, кечээ президент шайлоодо Адахан Кимсанбаев утту эле, жеңишти берип коюшту го. Ошондой эле нерселер фальсификация. Бул жерде эчтеке өзгөргөн жок. Ошол эле Райым Миллион, ошол эле Жээнбековдер, ошол эле Коля Кыргыз. Болду. Ошо кыргыз элин просто 5-октябрда болгон жеңишин урдап койду. Ошол эле туугандар. Биз алдандык. Популист сөздөрүн алдандык. Жомокторун алдандык. Мага убактылуу азыр толук кандуу ишке киреше элекмин. Мына конституция жол берип атат, ал конституцияда сөз жок, туугандар. Конституцияда бир дагы сөз жок, туугандар. Иштейм деген айдан кайсы конституция болсун иштейт. Результатты көрсөтөт. Бул абабызга 100 жыл берсек деле результат болбойт. 200 жолу конституцияны өзгөртүп берсек деле результат болбойт. Мен ушул эски конституцияны калтырып эле убактылуу. Мен бул жаңы конституцияны кабыл алып турган болсок, 93-жылкы конституция, ошого кайтып келсек болот. Только жаңы парламент менен кабыл алсак, элге талкуулап 1 жылча, 2 жылча талкуулап,
Анан ошо кошумча нерселерди кошуп, ошентип өткөзсөк жаңы конституцияга. Ошондо эл кабыл алса ошол нерсени за деп, ошондо жаңы конституция менен кабыл алып президенттик башкарып өтсөк болот. Азыр эмне кылып атат? Булар эптеп эле кулакка тебип эле толук кандуу ишке кирише албай атам. Мага жардам бериңиздер. Менин служебный машинамды алып койду деп. Эсиңиздерде барбы ошол нерсе? Менин машинамды алып койду, служебный машинаны деп, ана Субанбек, ана Котани барлы го. Ошондо ошо алып койду деп абаңар арызданып жүргөн. Эсиңерден чыгып калдыбы? Ошондой болот туугандар. Ачык чындык ачуу болот туугандар. Калыстык сөз болуш керек бара. Калыс сөз айтылып туруш керек. Анан силер отуруп алып эмне жамандайсың? Мен жамандаган жерим жок. Мен ошо критика деп коет. Мисалы, абаңардын деңгээлин көрсөтүп коюп атам мен кандай адам экенинчи. 6 ай мурун ким эле? 6 ай мурун түрмөдө отурган Зег эле. Азыр ким болуп калды? Ошо эле. Мен бул жерде на личность не буду переходить. Мен ошол саясатын айтып атам. Ошол эле туугандар. Силер мени жаман көрбөңүздөр. Мен ачыкты, акыйкатты мен жакшы көрөм. Мен айта берем. Мени оозуму жаба турган силер эмессиңер, мына азыркы Садырованын тарапташтары. Менин оозуму жаба турган бир нерсе бул Алла Таалам, ошол туугандар. Ошо Алла Таалам оозуму жаап койсо мен унчукпай калышым мүмкүн. Ага чейин мага эч ким указ эмес. Ошол эле Садырованың деле указ эмес, ошол эле Ташиевдин деле мага указ эмес, башкасы деле указ эмес туугандар. Ошон үчүн бул эфиримди бөлүшөбүз, дагы эфирге кирем туугандар. Саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен Бекиев Эмил Маликович, боштондук. Саясий манада камалгандарга боштондук. Боштондук, митингге чыгабыз, талап кылабыз, ошо адамдарды алып чыгабыз туугандар, ошол туугандар. Ушул эле бийлик өздөрү ушул митинг элди пайдаланып келген бийлик, ушул эле бийликчи. Ошон үчүн булардын чокоюн көрсөтүп коюшубуз керек, эскертип коюш керек, көрсөтүп коюшубуз керек. Ошо Шералыхан кандай кылып бийликке келсе, Нүсүп би чокоюн илип койгон кыргыз үйдө кандыкка келгенде Шералычы эстеп жүр деп, биз да ушуну эстетип туралы туугандар. Азыр бүгүн Тилекмет камалса, эртең сиздин балаңыз камалышы мүмкүн, бүрсү күнү мен камалышы мүмкүн, дагы бүрсү күнү башка адам камалышы мүмкүн. Ошон үчүн солидарность, орустар айтканда солидарность болуш керек, тилектеш болуп туруп туугандар. Жардам берели ушу түрмөдө отургандарды саясий манайда алып чыгып алалы туугандар. Биз бир муштумга чогулуп чоң күч болсок туугандар, биз менен эсептешкенге туура келет. Саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен дагы жолукканча.